Biz Hamid Orhon атындагы сүрөтканага келдик. Ушул жерде агайыбыздан эмгектери, тажрыйбалары туурасында сиздерге баяндап беребиз. Бул жерде керемет сүрөттөр жаралыптыр. Азыр ошолорду жалпы сиздерге баяндап берели. Бул жердин устазы деги эле агай ким десеңиз, азыр ошол агай менен бир аз болсо дагы маектешип, ушул керемет сүрөттөрдү тартканына биз дагы күбө болобуз. Чыныбек агам сүрөтчү, кыйын тарткан сүрөттү. Үйрөтөм деп өнөрүн көп балдарга үйрөттү. Ошол Чыныбек агабыздын керемет чыгармасына жалпыңыздарды ортоктош болууга чакырабыз. Анда эмесе биз сөздүн башталышында агайдын өзү менен таанышып, жана эмгектери туурасында жакшы бир маек курсак. Ассаламу алейкум агай. Салам, кандайсың, жакшыбы? Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Агай, сиздин баягы кыргызда жакшы сөз бар. Алыстан уксаң 1000 киши, жанына барсаң 1 киши деген. Кыргызда нукура жакшы сөз бар эмеспи? Ошону сиздин ушундай пейзажыңызды көрүп, сүрөттөрүңүздү, керемет чыгармаларыңызды көрүп Facebook'тан ушул агам кайдан болду экен, жайдан болду экен деп атып, акыры сизди таптым да. Анан мынантип бүгүн өзүңүздүн өнөрүңүздү ушул жаш өспүрүмдөр балдарга үйрөтүп атыпсыз. Ошол туурасында бир аз маек кылалы. Алгачкы суроом, ушул сүрөтканага сиз кандай тармак менен келип калдыңыз же кандай ата тегиңизде ушундай сүрөтчү инсандар чыкканбы? Рахмат болот. Биздин ушундай өнөрлөрдү, жаш өнөрчүлөрдү өстүрүп чоңойтуп жаткан ушундай өнөрканабызга кош келгиле. Негизинен бардык нерсе балалыктан башталат эмеспи? Балалыктан ушул кичинекей кезибизден сүрөт тартып, ошо ойногондо дагы чопо менен, таштар менен бир нерселер жасап жүрүп, ошо кичинекей кезибизден баштап ушул сүрөткө болгон кызыгуубуз артып баштады. Негизинен ошо апам дагы кол өнөрчүлүгү бар болчу, раматтылык энем дагы ошондой бир тондорду бычып, ал жерде ашатып көп нерселер жасапчу да, ошолордон бизге көп нерселерди үйрөнүп, ошолордон үйрөндүм. Рахмат агай. Бул киргенде эле көздүн жоосун ала турган керемет сүрөттөр бар экен. Бул жер мектеп болуп аталабы же искусство болуп аталабы? Мага табышмак болуп атат. Ошону бир өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Бул жер Самид Орхонов атындагы балдар искусство мектебинин ошо сүрөт бөлүмү бар. Ошол жерде сүрөттү окуган балдардын классы бул жерде. Андан сырткары мен өзүм театрда Алай Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрында баш сүрөтчү болгондуктан ушул жерде театрга тиешелүү бар декорацияларды, реквизиттерди ушул жерде жасайбыз, бардык иш-чараларды. Азамат агай, ушул керемет өнөрүңүздү ушул келечек өспүрүмдөргө үйрөтүп, такшалтып керемет чыгармаларды жаратыпсыз. Азыр ушул сүрөттөрдү бир үстүктөн өзүңүз билген сүрөттөрүңүздөн бир сыйга мындай сурам жылып жүргүзүп койсок, Бул жерде негизинен менде 5 жыл окушат балдарчы. 5 жыл окуп бүткөндө буларга сертификат берилет. Ошол дипломный работаларны мындай атайын ошол материалды керип алып иштейбиз. Мына ушул балдарын жасап, мына былтыркы бүтүргөн Тилем Мурзаев Нурбол деген окуучумун иши. Ал эми бул Сыдыкова Нурайым деген кызымдын окуучумун иши болчу. Бул менин кыялым деген. Чоңойгондо ушу ажыга барсам, ата энеми ушу ажыга апарсам деген бир аруу кыялдар менен мына ушундай кылып туруп, бул дагы ошо былтыркы дипломдук эмгегин ушундай кылып аткарды. Булар дагы ошо балдардын окуу жыл ичинде тартып аткан жакшы мыкты сүрөттөрүнөн ушундай коюп койгонмун. Себеби мына жаңа келип мына тартып үйрөнүп аткан балдар бар. Алар дагы ушуну көрүп, сүрөттүн ар кандай түрлөрү бар да биздечи. Пейзаж деген жанр бар, натюрморт деген жанр бар, портрет деген жанр бар, тарыхый жанр бар, ошол көп жанрлар бар. Ошол жанрлар боюнча дагы бул жерден аларга кайталатып үйрөтүп, бул кайсы жанрга кирет, бул натюрморт жанрга кирет, бул кайсы пейзажга кирет деп туруп ар бир жанрларды үйрөтүп көрсөтүп турганга да биз көргөзмө сыяктуу. Анан балдар дагы ушуларды көрүп туруп, ушундай тартышыбыз керек экен деп булардын аң сезимине сиңе турган.
ошондой көрсөтмө сүрөттөр. Буларда дагы ошо рамкага салынган сүрөттөр дагы мурдагы бүтүрүп кеткен ушул балдарымын сүрөттөрү. Мен өзү 2004-жылдан баштап мугалим болуп иштеп келатам. Ушундай көп балдардын эмгектери жаралып жатат. Бизде сүрөттө ар кандай жанрлар бар дедик го. Бул жерде дагы балдар дагы ар кандай жанрларды иштеп көрүп атам. Бул жерде ошол мифологиялык жанрда эртештик деген темада балдарга тапшырма бердим эле. Ушул дипломдун ишинде дагы атайын эртештикти тартып көрдү. Бул ошол жердин түбүнөн алып кара кушту минип алып, ошо Зулайка сунууну куткарып чыгып келе жаткан эртештикти мына ушундай кылып туруп чагылдырганга аракет кылды. Анын астындагы бул топоздор, булар анималистика деген жанр бар. Ушул жанрда чагылдырып, үй бүлө деген темада мындай суук болгон айланада ата энесинин ортосундагы жылуулук, мээримдүүлүктү ушу көргөзгүсү келген да бул окуучу. Андан кийинки бул тарыхый окуя жанрга дагы аракет кылып, бул сүрөттү тартты. Үркүн темасына тарткан болчу бул бала. Ошол тоолордо жерлерди ысык, суукту көрдү дегендей канча деп кыргыздын басып өткөн жолунун ушундай чагылдырып көргөзүп бергенге аракет кылган да. Бул жерде дагы турмуштук жанр деген дагы бир жанр да. Ушу базар деген темада дагы Чыракбек уулу Адилет деген окуучумдун иши эле. Çelebiga bir ele ушундай сүрөт тартып эле калбастан, ушундай жаш балдарга үйрөткөндөн соң, алардын дагы андан өзгөчөлүк бир өнөрлөрү бар. Алар эмне десеңиздер, азыр ушул сүрөткананын ичинде атайын айкелдерди жасай турган өнөрлөрдү дагы үйрөтүп койгон. Мисалга алып карай турган болсок, ушул жерде эле айкелдерде азыркы мультфильмдин заманы болгон Керемет Черепаха Линза деген Ташбака Линза деген образды чагылдырган балдар. Андан кийинки кыргыздын керемет чыгармалары бар. Бул жерде мисалга алып карай турган болсок, Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасындагы Дүйшөм менен Жамиланын образын берген. Бул керемет чыгармалардын бири. Жада калса көптөгөн айкелдерди ушул жерде жасап, балдарга ушундай айкелдерди жасоо дагы көптөгөн өнөрлөрдү тартуулап элдерге жакшы бир келечектин үлгүсү катары балдарды тарбиялап келе жаткан учур. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде бир эле айкел жасап, сүрөт жасап эле калбай, ушундай кандайдыр бир адамдарга пайдасы тие турган көчөк жарнамаларды, көптөгөн жазууларды дагы жасап чыгышат экен. Мен азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айча Балбан атындагы көкбөрү ат майданы деп ушул окшогон буйрутмаларды да берсеңиздер, ушул жерде керемет кылып өздөрүнүн парламентине салып керемет жарнамаларды чыгарып берет. Ошол керемет жарнамаларды чыгарып берүүдө эң чоң салым кошкон Нургазы агабыз бар экен учурда. Ошол Нургазы агабыз дагы ушул жерде өзүнүн өнөрүн ушул көп адамдарга көрсөтүп келет. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Ушул жерде
Керемет парламенттерди чыгарып, элдерге кызмат кылат экенсиз. Анан айтсаңыз, ушул жерде канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Мен 80-жылдан бeri ушул маданият тармагында иштейм. Театрдын азыркы учурда театрдын жасалгылоочу дизайнер. Анча мынча окшогон нерселерди жасап эме алып барабыз. Анан мына кесиптешим Чыныбек башчыбыз. Мындайча айтканда, орусча айтканда старший художник. Анан анча мынча дополнительный кошумча балдарды кичине тарбиялап, өнөргө багыттап ушундай сабак берет. Ушул балдардын райондо кичине чыгармачыл балдарды кичине чыгармачылыкка үндөп, көргөзүп, шыктуу балдарды тарбиялап көп жылдан бери эмгектенет. Ушул кесипти аркалаганыма ушу почти 40 жылдан ашты. Анча мынча театрга немелер жасайбыз, кийимдердин оякбаягын неме кылабыз, дизайн түзөбүз, сахнаны жасайбыз. Ушул балдарга ошо тарбиялык маанилүү болсун деп, маани берсин деп, мындай немелер жасап келатабыз ушу. Кесибим ушул. Рахмат ага. Бул агаларыбыз бир эле сүрөт тармагы, тең эле айкел жасоо жана башка ошого окшогон нерселер менен гана алектенбей, кыргыздын улуттук каада салттын чагылдырган керемет сахналык көрүнүштөрдү дагы жасап турушат. Муну менен эмнени айтабыз? Негизи эле адамга 70 өнөр аздык кылат дегендей, ушул Чыныбек агабыз менен Нургазы агабыздын кылган эмгектери баарыңыздарга белгилүү болду. Эгерде сиздерге дагы кандайдыр бир сүрөт, пейзаж же болбосо тең эле жаратылыштын коздугу чагылдырган керемет сүрөттөрдү үйгө алып тагам десеңиздер, ушундай сүрөттөрдү алсаңыздар болот. Анан кандайдыр бир буйртма алып, көчөдөгү атаңыздын атын койдурасызбы же бир улуу инсандын атын жаздырам десеңиздер, туптура ушул Нургазы агабызга келип, ушундай керемет жазылган жазууларды жаздырып, буйртма алып берсеңиздер болот. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, эгерде биздин каналыбызды көрүп аткан болсоңуз, анда биздин каналыбыз Болотбек Сыдык YouTube каналына кирип, башкалар менен болушуп, биз менен ортоктошуп, саламатта калыңыздар.